Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен ошентсе да, ошондой болсо да байламталарынын сүйлөм ичинде кандай колдонуларын үйрөнөбүз. Азыр болсо, баарыбыз көңүлүбүздү төмөнкү мисалдарга буралы. Дүйнөдө кооз жерлер көп. Ошентсе да, Кыргызстанды баарынан артык көрөм. Өзүбүз байкагандай, бул татаал сүйлөм. Ичинде эки жөнөкөй сүйлөм бар. Биринчи жөнөкөй сүйлөм дүйнөдө көптөгөн өнүккөн кооз мамлекеттердин бар экендигин билдирсе, экинчи жөнөкөй сүйлөм өз мамлекетинин чакан, азырынча өнүгүү жолунда экендигин. Ошентсе да, өз өлкөсүн эч нерсеге алмашпасын билдирип жатат. Натыйжада, ошентсе да байламтасы эки жөнөкөй сүйлөмдүн мааниси бири-бирине карама-каршы келерин билдирип жатат. Анда эмесе, кийинки мисалга көңүл буралы. Мен Туркиядан жакында эле келдим. Ошондой болсо да, үйүмдү аябай сагындым. Кээ бир кафе-ресторандардын тейлөөчүлөрү роботтор. Алар ылдам жана мыкты тейлешет. Ошентсе да, мен тейлөөчүлөрдүн жандуу адамдардан эле болушун каалайм. Баатырга чет өлкөдө калып иштөөгө көптөгөн сунуштар түштү. Ошондой болсо да, ал өз өлкөсүнө кайтып, элине кызмат кылууну чечти. Эми балдар кыскача, башкача, жыйынтыктап, жалпылап айтканда, сүйлөм ичинде кандай колдонуларына токтоло кетейин. Кунт коюп угуп, түшүнүп, туура колдонгонго аракет кылабыз. Кыскача айтканда, Пеле футболдун падышасы катары тарыхта кала берет. Жалпылап айтканда, быйыл күз абдан берекелүү болду. Жыйынтыктап айтканда, бул окуу жылын ийгиликтүү аяктап жатабыз. Башкача айтканда, баарыбыз эпидемия маалында санитардык нормаларды так аткарышыбыз керек. Демек, жогорудагы мисалдардын баары бүткөн ойго карата жыйынтыкталып, жалпыланып айтылган ойду толуктайт. Менимче, менин оюмча, сенин оюңча, сиздин оюңузча, анын ою боюнча. Биздин оюбуз боюнча, силердин оюңар боюнча, сиздердин оюңуздар боюнча, алардын ою боюнча. Мисалы, менимче, эң мыкты футбол командасы Реал Мадрид. Бул жерде менимче, сенин оюң боюнча, сиздердин оюңуздар боюнча, алардын ою боюнча. Кандайдыр бир окуяга, көз караш жана башкаларга карата өз оюн билдирүүдө колдонулат. Балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Эмкиде көрүшкөнчө.